Жакшы жашоо талбаган эмгекти талап кылат. Ал эми бай болуу үчүн адам башкалардан өзгөчө бир нерсе ойлоп табышы керек. Бүгүнкү каарманыбыз мына ушундай өзгөчө ойлоп табуучулугу менен айырмаланып турат. Иштин көзүн таап, бизнесин жолго коюп, эски менен жаңын айкалыштырган, жаштарга үлгү болчу инсан. Экс-министр, ишкер Турузбек Мамашев өзүнүн ийгилик сыры менен бөлүшмөкчү. Улуттук баалуулукту сактап, ата-бабадан келе жаткан наркты улоо каарманыбыздын негизги девизи. Турузбек Мамашев Кыргызстанда алгачкылардан болуп ишкерчиликке чыйыр салган. Туристтик ишкана ачып, коңшу мамлекеттерге авиа каттамдардын киргизилишине дагы чоң салымын кошкондордон. Учурда ал Кыргыздын каада салтын даңазалаган ресторан бизнеси менен алектенип келет. Бул биздин хан теңири мынакей. Босоодо биринчи эле киргенде эле мынакей биздин ушул Кыргыздын шырдагы, биздин мына шамчырактар, баягы илгерки атабадан калган бир ушундай буюмдарды элестетели деген негизде ушундай ооба бүгүнкүгө төп келиштирип, анан баягы ошол эски менен жаңы бириктирип ушундай жасадык да, мынакей азыр өзүбүз. Ооба. Мына ушу биз баарыбыз биригип, бул жерде бизде көп адамдар бар. Бул бир эле адамдын баягы идеясы эмес, бул деген ушу көпчүлүктүн. Баардыгы ушу биздин ушу дасмер иштеген, биздин ушул таланттардын салымы десем туура болот го. Эң негизгиси бул жерде басым этностилге жасалган. Ооба, этностилде мына байкасаңар бүт ошол эски баягы буюмдарды кайрадан жандандырып, азыр чындап эле бүгүн ушул биздин элдерге ушулар керек да, кызык да. Бүгүнкү баягы техника менен, баягы жаңы технология менен жасалган нерселердин баардыгы кызыгы жок. Эски баягы мурунку кылымдардан мурун колдонулган буюмдар ошол өзгөчө кызыктуу биздин жарандарга. Ошон үчүн негизинен ошондойлордун баары колдонулган. Кыргыздар оймолорго жакынбыз да. Мынакей биздин оймолор кыргыздын болгону да баягы самалы таштагы элементтердин баардыгын ошо түшүргөнбүз оймо менен. Бунун баардыгы колго жасалган буюм да. Ичинде мына таар, кадимки эле таардан жасалган ошол кичинекей биздин таарды мына рамага салып коюп койгондо бул өзүнчө баягы мурунку менен бүгүнкү күндөгү бир айкалыштырып туруп, анан дизайн бир бөтөнчө бир кызык да. Азыр келгендердин баары ушуларга ошол нерсени көп кырайт, көп кызыгышат, себеби деген бөтөнчө. Кадимки Кыргыздын боз үйү. Уук керегеңдүү бардык буюмдарды көрүүгө болот. Заманбап стилде бүгүнкү күндүн талабына ылайык жасалган. Ишкер энергиянын өзгөчө түрүн колдонот. Мына ушундай кооз көлөмдүү боз үй күндүн нуру менен жылытылган. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, бул Кыргызстанда эмес, Борбор Азияда негизи дүйнөдө эң чоң боз үй болуп атат. Анан биз ошол заманбап технологияларды колдонуп, жашыл технологиялар деп коет. Ошону колдонуп, бул жерге жаңы система койгонбуз. Силер өзүңөр көрүп тургандай үстүндө күн панелдери турат. Күн панелдери күндөн тийген нурун жылуулукка айландырып, ылдый техникалык бөлүмү бар, ошол жака түшөт да. Ошол жерден ысык сууга колдонгонго, ашкананын ичине эректелүүчү ысык суу колдонулат жана бул боз үйдүн ичин жылытканга. Биз ысык сууну пайдаланганга электр энергиясынын 80-85%га чейин үнөмдөсөк болот. Бул боз үйдүн ичин жылытууга 45-50%га чейин электр энергиясын үнөмдөсөк болот да. Биз ушул отурган сиздин этнокомплекс деп айтсак болот окшойт, хан теңирине. Эми ушуну түзүү идеясы каяктан келип чыкты? Анан башкалардан эмнеси менен айырмаланат? Боз үй болгону менен мындай карасак, бүт бардыгы архитектурасынан баштап, ошо дизайнына чейинки эки мезгилдин баягы ичине камтыйт да. Мисалы үчүн, мындай баамдап жакшылап карасаңыз, бул жерде жалаң биздин баягы эски ата-бабадан калган биздин кол өнөрчүлөрдүн буюмдары, ошол стилдеги жашоодогу биздин элестерибиз, ошол мезгилдеги биздин ата-бабадан калган мына кол өнөрчүлөрдүн буюмдары, колго тигилген өзгөчө ошо кылымдардан кылымга биздин сактап келаткан ошо биздин ууз таланттуу адамдардын ошол эмгегин ушул жерге толук койдук да. Бул бир. Экинчиси, ошол жаңы заманбап технология дагы бул боз үйгө колдонулду. Себеби мен айтпадым башында, бул 21-кылымдын боз үй деп. Бул жерде мынакей
жаңы технология деп бүгүнкү күндө биз мына жашыл экономика деп атабыз, же болбосо ушул боз үйдө толугун 100% баягы экологиялык материалдар колдонулду. Өзгөчө ушул баягы ошо энергосберегающий деп коет, баягы жылуулукту сактаган баягы курулуш үнөмдөө боюнча материалдардын баары колдонулду. Эгер потолок калтырган болсок, биздин үстү бул дагы ошол жаңы технология негизинде колдонулган материалдар полиуретан деп коет экен, канадалык материал. Демек 100% бул боз үй курчалган, толугу менен колдонулган жалаң, заманбап жаңы технологиянын бүгүнкү күндөгү жаңы материалдары менен. Өзү негизи боз үй болгон менен биз бардык элементтерди сактадык да. Боз үйдүн ички жасалгалары, бирок ошол жаңы технологиянын негизинде жасалган боз үй. Этнографиялык баягы биздин каада салт менен жаңы технология экөөнү биригип, гармонияда биз ушу бүгүнкү 21-кылымдын боз үйүн салып, мына бүгүнкү күндө элдерибиз келип, даам татып, ушул керемет кыздар, кыргыздар биз өзүбүздүн ушундай касиеттерге, кыргыздын бир улуулугуна, кыргыздын маданиятына, кыргыздын ушул кол өнөрчүлөр жумуштарына, касиеттеринде баа берип, кыргыз өзүн таанып, анан экинчиден бизге келген мейман конокторго дагы өзүнчө бир кыргыздын улуулугун аңызалап турат да. Демек биз өзүбүздүн максатка жеттик деп айтсак болот. Себеби деген биздин максат бүгүнкү күндө кыргыз элин маданиятын, кыргыз элинин каада салтын, деги эле кыргыз ушул элинин улуулугун бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөгө даңазалоо биздин чоң милдет болчу. Ошону чекеден ашырып келе атабыз да. Канча адамды жумуш менен камсыз кыласыз? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө бизде 200дөн ашык адам иштейт. Бизде эми мынакей бу жерде бул Айкөлөрдө бар, ошол эле Чарпая чайканасы бар, Кыргыз айылы бар, Дасмия бар. Анан бул акыркы биздин проект бул Кан Теңири чайканасы, кыргыздын чайканасы. Мен басап белгилеп айткым келет. Бул накта нукура кыргыздын чайканасы. Анан демек өзүңүз көрүп атасыз, ушу баары бирги бардыгында эгер кошкондо биздин эле ушул иштеген тейлөө системасында бир 200дөн ашык адам иштейт. Эгер биз курулушчуларыбызды, техникалык баягы жумушчуларыбыздын баарын кошкондо 300дөн ашык киши иштейт. Өзүңүз бизнести алгач эмнеден баштагансыз? Качан баштагансыз? Быйыл Кудай буйруса 25 жыл болот. 91-жылы баштаганмын. 91-жылы ушул Дасмия деп, Дасмия фирмасын ачып, биринчи биздин ишибиз 50 гектар жер алып, ошол жерден айыл чарба продуктыларын өндүрүп, анан ошого кредит алып, ошол убакта ошондой жеңил кредит айыл чарба жагына көбүрөөк бөтөнчө берилчү да. Анан ошентип менен жүрүп отуруп, мына бүгүнкү күндө Дасмия компаниясы көп тармактуу компания болуп эсептелет. Биз биринчи болуп ушул 93-жылы Бишкек, Стамбул ушул учак, ошол каттамды мына биздин компания ачкан. Өзүнүн баягы баардык жоопкерчиликти мойнуна алып, биз финансылык жактан күйсөк дагы ошого карабай биринчи жолду ошол 93-жылы ошол Бишкек, Стамбулда ачканбыз. Ошол эле жылы биз Ирандын Мешкет деген шаары бар. Муну дагы биз биринчи кадам шилтеп, биринчи учакты биз кондурганбыз. Андан кийин 94-жылы Бишкек, Үрүмчү, мына бүгүнкү күндө регулярно учуп атпайбы? Мунун дагы жолун биз биринчи кадамын биз ачканбыз. Бишкек, Үрүмчү деп муну дагы ачып, жол ачып берип, иштеп жүрүп, анан мына бүгүнкү күндө жакшынакай эл аралык баягы каттам жол болуп мына каттап атат. Эми бардык нерсе түбөлүктүү эмес да, бир бизнес башталгандан кийин, бир кандайдыр бир убакыт болгондон кийин ал токтойт, же болбосо пайда алып келбей калат дейбизби, банкрот болот. Сиз ошондой учурдан кантип чыгасыз? Ар убакта бул ишкерчиликте бир кадам алдыга басыш керек. Эгер артта калып калсаң, бүгүнкү күндүн шартына жооп бере албай калсаң, анда чындап эле иш токтоп калат. Ошон үчүн бир кадам, эки кадам алдыга жылуунун жолун издеш керек. Ошондо бизнес стабилдүү, жакшы кетет. Баягы тегерегиңдеги жакшы иши жүрүп аткан ошондой бир ишкер адамдардан үлгү алыш керек. Ошолордон үйрөнүш керек. Мен кыйын болсоң дагы, мен баарын билем дегенден такыр артта болуш керек. Андайды ойго алыш керек. Тескерисинче, мен бул дүйнөдө эчтекени билбейм, мен бул дүйнөдө жалаң үйрөнөм. Мен үйрөнгүм келет, мен ушинтип үйрөнүп жасайм деп, ошондой бир жакшынакай башкаларга өзгөчө баа берип, анан ошондой бир жолду издесең, анда сөзсүз түрдө келечек жакшы. Ошон үчүн менин эми баягы эгер мындай айтканда, бир ошол жетишкендиктин бирден бир себеби ушундай. Биз
мен көптөрдөн үйрөнөм. Барган турган жерден баарын карап, билип, көрүп, анан баягы идея келет да. Бир кичинекей идея келсе болду, ошону жандандырып, ошону башкача кылып, мен өзүмдүн баягы фантазиямды кошуп, өзүмдүн баягы акыл эсимди, илим билимди кошуп туруп, кеңейтип, анан бир жакшынакай жол таап алам да. Бизнес деген ушундай да, дайым ойлонуп туруш керек, бир нерсени ойлоп туруш керек. Дайыма бир таап, ошол коомчулукка керектүү, коомчулукту кызыктыра турган нерсени изилдеп туруш керек. Менимче эң чыгармачылыктын туу чокусу бул бизнесте. Бир эле адам, мисалы үчүн эгер мен өзүм жөнүндө сөз болот ата бүгүн, мен өзүм бухгалтермин, мен өзүм жумушчумун, мен өзүм архитектормун, мен өзүм дизайнермин, мен өзүм экономистмин, мен өзүм керек болсо жазуучумун, керек болсо ошо реклама кыла турган, кантип реклама кылуунун жолун издеп, кандайдыр бир сыйкырдуу сөздөрдү таап, ушу баардыгын мен өзүм изилдейм, өзүм жасайм да. Эми жаш ишкерлерге кандай кеңеш берет элеңиз? Жаш ишкерлер коркпостон ар ким өзүнүн ишин ачыш керек. Биз айтып атпайбызбы, мына бүгүнкү күндө бир заматта 2 саатта кааласаңыз алып келип бүт документтериңизди колуңузга карматып коет. Эч кыйынчылыктар жок. Банктар бар, жакшынакай шарт менен бүгүнкү күндө ошол кредит алса болот. Биздин убакта аябай татаал болчу. Биздин убакта 100-150% ушундай баягы жаңыдан ачканда ушундай каржылоо болчу банктардан. А бүгүнкү күндө мынакей 10-15% тегерегинде алса болот. Жаш жаңыдан баштаган ишкерлерди мен чакырат элем, эч коркпоңуздар. Мисалы үчүн биздин компания бүгүнкү күндө ушундай жакшы проекция, жакшы ойлору бар, жакшы максаттары бар, ушундай жаңы ишкерлер болсо, биз финансылык жактан да колдоого жардам беребиз. Мен азыр ушундай биз жаңы ошол атайын биз бир бөлүм ачып атабыз. Ушу жаңыдан иштерин баштаган жакшы проекттер бар адамдарды биз ошо жакшынакай жеңил шарт менен колдоого ошондой шарт түзүп беребиз. Ошон үчүн бизге келип кайрылсаңыздар, жакшы проект болсо биз жардам беребиз. Демек, насыяларды берет экенсиздер да. Ал үчүн кандай шарттар керек? Бизнес план. Жакшы проект, ооба, жакшы бизнес проект. Мен айттым го, эгер жакшы бүгүнкү күндө коомчулукка керектүү иш баштайм десең, анда айтып атпаймынбы, эч неме жок. Муну банктар да колдойт. Биздин негизги максат айтып атпаймынбы, биз ушул жака азыр көп көңүл буруп атабыз. Ошол жаш ишкерлерди колдоо боюнча. Биз эми бутун отуруп алган компаниябыз да. Ошон үчүн биз сөзсүз түрдө ошондой жаштарды колдоп, жакшы проекттер болсо колдоп, каржылап берүүгө биз даярбыз. Турузбек Мамашев бизнестин бардык тепкичин басып өттү. Башкалардан айырмасы өз чөнтөгү үчүн гана эмес, калкка сапаттуу кызмат көрсөтүп, аны менен катар улуттук баалуулукту элге жайылтууну тилек кылат. Кыргыз айылына баш бакканда эле биринчи Манас атабызды көрөсүңөр мынакей. Бул кыргыздын символикасы, биздин кыргыздын мындай туура айтканда биз Манас атабыз менен сыймыктанабыз да, туурабы? Биздин идеология, биздин баардыгы ушу атабыздын касиетинде да. Мына киргенде эле Манас атабыз көрүнөт. Мына Айкөл Манас деп жазылган. Ушу айкелин алып келип койгонбуз. Себеби деген азыр дүйнө жүзү боюнча баары Манас атабызды тааныйт. Баардык жерде билет. Ошон үчүн биринчи айкел мына Манас атабыз деп турат. Ушул жаштар, бизге келген коноктор келип ушу кыргыздын боз үйүн көрүп, кыргыздын тамак ашын, музыкасын, кыргыздын касиеттерин таанып билүү, ошону пропагандалоо биздин негизги максат эле. Мына Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө ошонун баары болуп атат. Кандай гана бир иштер болбосун, мамлекеттик деңгээлдеби, же болбосо жеке деңгээлдеби, баары келип ушул жерден даам сызып, кыргыздын ушундай касиеттерин көрсөтүп, сыймыктанып, мына коноктордун узатышат да. Кыргыз айылында 7 боз үй бар. Биз азыр ошол Саякбай атайыбыздын боз үйүндө турабыз. Мынакей Саякбай атайыбыздын боз үйү. Ушундай кадимки кыргызча ички жасалгасы бар. Анан ар бир боз үйдүн өзүнүн аты бар. Чыңгыз агабыздын да боз үйү бар. Ал киши көп келчү бияка. Көп келип, конокторун ээрчитип келип, өзү келип, көп ушул жерден даам сызып, көп дидарлашып отурчу да. Анан биздин Нурак абабыздын комузчу, улуу комузчу Нурак абабыздын да, Абдрахмановдун да ушул жерде боз үйү бар. Бул жерден ушул жаш балдарды үйрөтүп, комуз чеберчиликке, ошонун тарыхын айтып, ушундай бир жаштарга көп ушул жерден сабак берчү да. Ошон үчүн Нурак абабыздын боз үйү бар. Ушинтип биз атап, ар бир боз үйдүн өзүнүн аты бар, ысмы бар.
Жакшы жашоо талбаган эмгекти талап кылат. Ал эми бай болуу үчүн адам башкалардан өзгөчө бир нерсе ойлоп табышы керек. Бүгүнкү каарманыбыз мына ушундай өзгөчө ойлоп табуучулугу менен айырмаланып турат. Иштин көзүн таап, бизнесин жолго коюп, эски менен жаңын айкалыштырган, жаштарга үлгү болчу инсан. Экс-министр, ишкер Турузбек Мамашев өзүнүн ийгилик сыры менен бөлүшмөкчү. Улуттук баалуулукту сактап, ата-бабадан келе жаткан наркты улоо каарманыбыздын негизги девизи. Турузбек Мамашев Кыргызстанда алгачкылардан болуп ишкерчиликке чыйыр салган. Туристтик ишкана ачып, коңшу мамлекеттерге авиа каттамдардын киргизилишине дагы чоң салымын кошкондордон. Учурда ал Кыргыздын каада салтын даңазалаган ресторан бизнеси менен алектенип келет. Бул биздин хан теңири мынакей. Босогодо биринчи эле киргенде эле мынакей биздин ушул Кыргыздын шырдагы, биздин мына шамчырактар, баягы илгерки атабадан калган бир ушундай буюмдарды элестетели деген негизде ушундай ооба бүгүнкүгө төп келиштирип, анан баягы ошол эски менен жаңы бириктирип ушундай жасадык да, мынакей азыр өзүбүз. Ооба. Мына эми ушу биз баарыбыз биригип, бул жерде бизде көп адамдар бар. Бул бир эле адамдын баягы идеясы эмес, бул деген ушу көпчүлүктүн. Баардыгы ушу биздин ушу дасмел иштеген, биздин ушул таланттардын салымы десем туура болот го. Эң негизгиси бул жерде Адамдын органы да. Анан күндөрдүн биринде Кудайым айдап келди, бизден Кыргыз айылынан таанышып калып, ошол бойдон аркасынан кууп жүрүп, ошо Месареша көчөсүн тегерете жүгүрүп жүрүп эле, анан кийин мына ошол мен баягы бул жерде көптөр түшүнүп калышы мүмкүн ар кандай. Бул жерде баягы эки тараптуу сүйүү бар да. Сизге Турузбек мырзанын эмеси жагып, кантип мамиле куруп кеттиңиздер? Мен өзгөчө бирдемкесин жактым деп айта албайм, бирок биринчи көргөндө бир ушундай жүрөгүмдө сезим болду. Аны мен азыр түшүндүрүп айта албайм. Анан азыркы убакта ойлосом, бул Кудайдын буйругу деп ишенем мен. Ошондуктан ошентип экөөбүз чогуу жүрөбүз. Балалык чагым эми мен балалык чагым менен мактана албайм. Себеби деген атамдан эрте калып калдым. 9 жашымда атамдан калдым, анан апамдан калдым. Ошон үчүн баягы жетим деп коет. Жетимчиликти баштан өткөрдүм. Көп эсте каларлык күндөр артта калды. Бирок ошол күндөр балким мага ушул бүгүнкү жетишкендиктерге балким түрткү бергендир. Ошо турмуштун ачуусун баарын ошол жаш мезгилде баштан өткөрүп, мен айтпадымбы ушул 5-класстан баштап акча таап, ошол апама жардам берип, ушундай бир турмушту баштан өткөргөнмүн. Студенттик күндөрүңүз каякта өттү? Кандай Студенттик күндөр Ленинградта өттү, жакшы. Ал мезгил жакшы. Жакшы, өзүм аракетчил болчумун. Ошол стипендия алчумун, анан сабактан сырткары акча да тапчумун. Ошо кино инженердик институт бүткөнмүн. Бул институтта биздин улуу агабыз, Төлөмүш агабыз Акеев окуп бүткөн. Анан ушинтип кинодо иштедим. Мен айткандай, бул чыгармачылык бул турмуштун баардык тармагында керек экен да. Ошон үчүн мен өзгөчө ошол кино институтун бүткөнүмө аябай сыймык турам. Себеби деген чыгармачылык аркылуу бүт баарын жасаса болот. Мен ошол аябай атама, апама ыраазымын. Дайыма айтып жүрөм атама, ошол Кудайым бүт балдарга ата энени таркатып аткан мезгилде мага атам менен апамды бергенине 1000 мерте ыраазымын. Анткени ошол апамды дагы айтсам, атамды дагы айтсам экөө тең ушундай укмуш адамдар. Тилекке каршы ошол апамдан эрте айрылдык. Мен 15 жашымда болчумун, сиңдим 13 жашында болчу. Бирок атам ушул биз үчүн апа да болуп берди, ата да болуп берди. Мен көбүнчө атама окшошмун деп айтышат. Бирок сиңдим апама окшош. Апам дагы аябай мындай ачык киши болчу. Анан ошол дайыма айтышат го, ошол жаныңда кандай айым бар болсо, ошол
айым сенин дагы мындай өстүртөт деп, ошентип менин оюмча апам ушул атамдын ийгилигине көп кошумчасын салды деп ойлойм да. Анткени апам деле аябай мыкты адам болчу, аябай мээримдүү апа болчу, аябай жумушу көп болсо дагы дайыма сиңдим экөөбүз үчүн убакыт тапчу, бизди ойнотчу, бизди аябай эркелетчү, ушундай. Бирок ошол эле кезде тартипти аябай күчтүү кармачу да. Апам ушундай жакшы киши болчу. Анан ошол 11 жылдан бери атам үйлөнбөй жүрүп, ошол мен дагы сиңдим дагы экөөбүз дайыма ата үйлөнүш керек, ошол убакыт өтүп баратат. Биз деле ошол турмушка чыксак сен жалгыз болуп каласыңбы деген коркунуч бар болчу. Бирок ушул Кудайымдын буйругу деп айтат экен, ошол бир мети жекебизге жолугуп, сүйүп калып, бүгүнкү күндө аябай бактылуу өмүр сүрүп жатышат атам. Бизнесмен убакытты туура пайдаланса, бардык ишке үлгүрсү болорун айтат. Өзү канча чарчаса дагы спорт менен машыгып, туура тамактанып, дайыма ден соолук үчүн кам көрөт. Биздин возрастта ушул кыймыл керек да. Бут бардык дене кыймылдайт бул жерде. Тез басам, жүгүрөм, упражнение жасайм, өргө жатып алып барганда упражнение жасайм. Анан дагы бир досум бар. Мынакей бул турник. Мынакей кадимкидей бул жерге келип, анча-мынча баягы мозольдор бар да, трудовой мозольдор. Аны жоготуунун бирден бир ушул жолу бул ушул бурсакты кичине жоготуп, кичине бир фигураны сактоо. Ошон үчүн мына туруп алып туруп кадимкидей бурсакты жоготосуң. Мынакей ушул турникке тартылам. Анан кийин эң негизгиси бул ушул турниктин негизги максаты омурткаларды ордуна келтирүү. Ошон үчүн колдон келишинче асылып туруш керек. Буну биздин баягы не столько өтө көтөрүлүп, ошол асылып мындай турсаң, баягы омурткалар чоюлат. Кадимкидей чоюлуп, ордордуна келип, кандайдыр бир мына сөөк муундарга жакшы да. Мына кичинекей мындай гираларым бар. Муну алып акырын ар кандай упражнениялар ошолорду жасайм. Анча-мынча кыймылдап дегендей. Анан растяжка. Бул эң негизги биздин возрастта ушу растяжка. Кадимкидей эңкейип, мынакей полго мындай жетем кадимкидей. Кээ бир досторум тизесине араң жетет, а мен кадимкидей мындай жетем. Ушул анан отуруп алып дагы көп үйрөткөн немелерим бар, мындай упражнениялар аны жасайм. Андан кийин басам, айтып атпайм, ушул баягы ылдамдык менен басуу бул өтө өзгөнчө бир немеси бар да. Анан өзүңөр байкадыңар, мына менин атымда мен ушу манасты сыйлайм, Манас атабызды. Саякбай атабыз ушу манасты ушу бизден аңызалап бизге жеткизген. Анан Чыңгыз агабыз менен мен бөтөнчө жакындыгым бар эле. Дайыма келип турчу. Келип ошо өткөндө айтпадымбы, Кыргыз айылында. Ушу бир боз үй, Чыңгыз агамдын боз үйү. Үйүмө да кирип алгам мына сүрөттөрү. Жакшынакай кээде келип, кадимкидей отуруп алып, кээде бир ушундай моменттер болуп калат. Кадимкидей сүйлөшөм. Сиздин ийгилигиңиздин формуласы эмнеде? Эмгек жана эмгек. Анда Турузбек Чукуевич, бүгүнкү убактыңызды бөлүп, биз менен маек куруп, кызыктуу маек куруп, ийгилик сырыңыз менен бөлүшкөнүңүз үчүн сизге ыраазычылык билдирели. Сизге үй бүлөлүк бакыт каалайлы, ишиңизде ийгилик болсун. Мен ушу сиздердин программаны дайыма көрөмүн. Өтө керектүү бир жакшынакай программа бар. Бул деген ошол коомчулукка жеткирип, ушундай жакшы адамдарды көрсөтүп атпайсыңарбы? Жакшы адамдардан ушу биздин жаштар таалим тазым алыш керек. Ошолорду туурап, ошолордой адам болом деп аракет жасаган өтө чоң иш да. Ошон үчүн сиздердин программанын келечеги өтө чоң. Мен ишенем, миңдеген жаштар көрүп, ушундай сиздердин программага катышкан бардык жакшы адамдардан таалим тазим алып, тарбия алып, ошолорду кайталап, бир чоң Кыргызстанга бир керектүү жаштар чыгат деп мен толугу менен ишенем. Сизерге рахмат.